Насип агай, ага өзүңүз тааныштырып кетсеңиз. Мен Эмирбеков Каламбек, Аксу райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы. Аталар кыздарды колдойбуз кыймылынын түзүлүшүнө кандай карайсыз? Бул боюнча мурун мындай алыстан уктумун, жакынкы аралыкта Мырзыбек агай менен жакындан жолугушуп, ал агай менен бир программалардын баарын укканда мен аябай ынанып ыраазы болдум. Себеби менде да кыз адеби кымбат деген темада мындай кыздарды сыйлоо, ар бирибиздин ата болгондон кийин кыздар менен болгон мамиле жакшы болуш үчүн мен ойлоп жүргөн элем. Ушул нерсе ишке ашып, азыркы күндө иштеп аткан үчүн мен аябай сыймыктанып бул нерсени колдойм. Рахмат агай. Аталар бирге кыздарды колдоо иштерин жүргүзүшүнө кандай карайсыз? Эгер колдойм десеңиз, кандай салым кошосуз? Бул боюнча себеби дегенде билим берүү бөлүмүнүн башчысы болуп тургандан кийин бизде көпчүлүгү кыз балдар болгондуктан бул боюнча атайын ойлонушуп атам. Жаңа окуу жылында аталар кыздарды колдойбуз деген темада бир конкурстарды, тегерек столдорду, бир жакшы иш-чараларды уюштуруп, ата менен кыздын ортосунда мамилени мындан тияка да күчалтып, жакшы иш алып баруунун үстүндө иштейбиз бүгүн. Рахмат. Кыргызстан улуттук кыздар федерациясы жөнүндө сизде кандай маалыматтар бар? Бул боюнча федерация боюнча мындай маалыматым бар эле. Себеби дегенде кече жакында биздин кыздарыбыздан барып конкурстарга катышып, мындай сыйлыктарды алып, мен бир 10 000 сом тегерегинде да сыйлык алып келгендер болду. Бул боюнча буюрса дагы колго алып, эмки жылкыга ушундай конкурстар уюштурса, мен өзүм баш болуп туруп, кудай буюрса силер менен чогуу бирге иш алып барган мүмкүнчүлүгүм бар, иш алып барабыз. Рахмат агай, ишиңизге ийгилик. Рахмат.